Жалал шаарынын Спутник ичи шаарчасында жайгашкан муниципалдык автоунаа базары бүгүндөн тарта иштеп баштады. Аталган базар 4 гектарга жакын аянтты ээлейт. Анын айланасы тосулуп, жарыктандыруу, тегиздөө жумуштары аяктаган. Алдыда кирип чыгуучу жайларына электрондук дарбазалар орнотулуп, базарга түшчү каражаттын сол чөнтөккө кетүүсүнүн алды алынат. Ошондой эле базардын ичине асфальт төшөө жумуштары да аткарылат. Кандай десем, толук кандуу дей албайбыз, бирок элдерге толук шарттар түзүлүп бүтө элек. Бул жерде навестер курулат, жана ошондой эле асфальт төшөлө турган жерлерибиз бар. Бул жерге ошо электрондук дарбазалар коюлат, эч кандай коррупция болбойт. Ар бир ошол электронный дарбазалар коюлгандан кийин ал жерде акчаны эч кандай ошол жерде контролерлор кармай албайт. Мэриянын унаа базары иштеп баштаары менен мурдагы жеке менчик унаа базар толук жабылды. Жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, жаңы базар 2000ден ашуун унааны батыра алат. Деген менен базар иштеп баштаган алгачкы күнү эле унаалар базарга батпай адамдарды бир топ оорага салды. Мында келген айдоочулар муниципалдык базардын ачылганын кубаттап, ал менен катар бир топ сын пикирлерди да айтышууда. Койгон адамдарды эле бир уровеньде кое албай атат да машинесинчи. Анан асфальт кылып берсе желательно. Мындай пробка болбойт эле. Азыр машинелер уже батпай калыптыр, сыртка чейин чыгып. Ошону карап берсе жакшы болот эле. Мурдагы базарга караганда действительно бир эмес көп эсе жакшы. Жакшы жагычы. Өтө жакшы. Шаар бийлиги базардын аянтын суроо талапка жараша муниципалдык жана жеке менчик жерлердин эсебинен кеңейтүү жагын карап жатат. Шаар мэри жеңилдик катары алгачкы 1 ай ичинде унаалардан жана базардын ичинде тамак аш саткан соодагерлерден акы алынбай турганын билдирди. Ал эми кийинки айлардан баштап шаардык кеңештин депутаттары бекитип берген тарифтер менен акы алынып баштайт. Ага ылайык унаалардын көлөмүнө жана түрүнө жараша бир күнгө 100 сомдон 150 сомго чейин акы алынат. Базардын аянты 3 гектар 80 сотик бүгүнкү күндө. Бирок азыр дагы бизде 1-2 спорный жерлер бар. Ал жер дагы буйруса муниципалдык менчикке өтөт. Ошондо 4 гектардан толук аянты 4 гектардан өтөт бул жерде. Унаа базарды куруу үчүн жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом каралган. Ал эми бул жайдан ай сайын шаар казынасына 1 миллион сомдон түшөрү болжолдонууда. Эгер базар жумасына 2 ирет иштеп калса, андан түшчү каражат да көбөйөт. Учурда унаа базарда 8 адам жумуш менен камсыз болду. Кабылбек Үчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.